Барыңыздарга салам, урматтуу катталуучулар, урматтуу менин Instagram баракчаман жабык каналдардан атайын ушул эфирге катышып, ушул доктор Турабековдун көзөмөлү тууралуу маалымат алалычы. Бул көзөмөл деген эмне, кандай мүмкүнчүлүктөрдү бүгүн ыйгарат экен деп атайын ушул сиздерге ачкан мүмкүнчүлүктү колдонуу максатта ушул каналга кошулуп отурганыңыздарга барыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү эфир бул жөн эле эфир эмес. Бүгүнкү эфирде сиздер менен биз өтө маанилүү темаларда сөз кылмакчыбыз. Алейкум салам. Баламдын особенно мына бутунун тырнактары, мына башка эмелери мындай ичине кирип, кыйшайып, эттерине жабышып, анан өсүшү да өтө кыйын болуп атат да. Беркин аркалары болсо өтө жука болуп, колдорунку болсо кичине эме өстүп эле мындай сынып калып атат да. Балаңыз канча айлык дедиңиз? 1 жаш 9 айлык. 1 жаш 9 айлыгы. Буга чейин кимге көрсөттүңүз? Пока көрсөтө элекмин, ошо сизге жазылам деп жүрүп элем көптөн бери. Неге жазылбай жүрөт элеңиз анан? Акча жагынан көптөн бери жазылам деп жүрөм. Негизи плановый осмотрга барып турасыздарбы педиатрларга? Жок, көптөн бери барбайбыз. Барбайсыздар. Өзүңүздөр каякта, Бишкекте эле турасыздар, э? Биз эме Баткенден болобуз. Баткенде эле турасыздар, э? Түшүнүктүү. Негизи балаңыздын өнүгүүсү, салмагы, өсүүсү, тамактануусу кандай? Прикорм берүү? Тамагы азыр жакшы эле болуп калган. Азыр эме көз жебек эле азыр кичине жеп калды. Анан тили чыгышы эме секин. Указательный жесттери барбы? Колдор менен көрсөтүп, анысы. Менде негизде эме анемия бар болчу ошо. Ошо. Анемия болсо керек. Ооба, себеби дегенде тырмагынын маселеси, теринин маселелери көпчүлүк учурда ошо өспөй калуусу, жука болуусу бул железодефицит анемиянын белгилери да. Тем более сиз анемия менен төрөгөн болсоңуз 100% гарантировано уже сиздин балаңызда да ошондой бар да. Эгер азыр кам көрүп баштасаңыз, уже мезинин өнүгүүсү артта калат, центр Брока верники өспөй калат, кийин-кеч болуп калат. Сүйлөөсүндө маселелер болот, тамак аш сиңирүү системасында маселелер болот. Ошондуктан анемиясын лечить этип башташ керек тезирээк. Каждый өткөргөн убакыт бул уже рискованный маселе. Тем более эч кимге көрсөтпөйт экенсиз, эч кимге эч нерсе жаналдырбайт экенсиз. Ошого анализтерин көрүп, балаңыздын так диагноз коюп, эмнеге мындай болуп атат, ошого жараша иш кылыш керек. Өзүңүздү дагы лечение кылыш керек обязательно. Азыр бизге 3 айлыкка жазылсак негизи болот, а? Ооба, 3 айлыкка болот. 3 ай ичинде деле анемияны уже бир нечесеге дарылоо мүмкүнчүлүгү болот да. Бирок эң жакшысы 6 ай. 6 ай ичинде бир коррекция кылуу мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Мисалы, биринчи 3 айлыкта мен биринчи подбирающий дозаны тандайм да. Аны ичип бүткөндөн кийин уже именно негизги дозага өтөбүз, уже коррекция болот да, уже вторичный коррекция деп коет. Бул уже сиздин ошо мурунку 3 айлык данныйлардын негизинде, анализдердин негизинде 3 айлык дары ичүү, кошумча пайда болгон симптомдор балаңызда бүт ошолорду эске алып туруп, анан негизги дарылоо тактикасы түзүлөт кийинки 3 айлыккачы. Ошондо 6 ай ичинде уже полноценный толук кандуу анемиядан кутулууга болот да. Анемиядан в среднем уже 6 айда уже толук кандуу кутулуп, анан мен 6 айдан кийин уже кийинки 6 айлыкка профилактикалык дозада жазам да. Препараттардычы. Аны уже көзөмөлгө жазылбай эле дальше 6 ай профилактикалык дозада ичип туруп, андан кийин анан уже дагы контрольный көзөмөлгө жазылып, ушинтип дарыласаңыздар болот да. Анемияны айрыкча 18 жашар балдарга чейин, өскөнгө чейин дайыма контроль кылып туруш керек. Себеби дегенде бул балдардын организми темирди аябай көп талап кылышат да буларчы. Аялдардын организми да ушундай да. Аялдардын организминде ушундай болот. Ошого бул нерселерге эмне көңүл буруш керек.